Террористтер биздин тилибизде айтканда жанкештелер. Алар кайсы динди жаманбасын эч кандай динге тиешеси жок. Анткени бир дагы динде кылмыш кылып адам өлтүр деп айтылган эмес. Анда эмесе бүгүн дагы эле ошондой өздөрүнүн кылмышын акташ үчүн ислам динин жамынып, кылмыш иштерди жасагандар тууралуу болгон окуядан алынган Мумбайдагы мейманкана аттуу тасманы көрөбүз. Потому что если вы посмотрите сюда... Бул жашоодо адам үч нерсени карап отуруудан эч качан жадабайт экен. Алардын биринчиси суунун агымы болсо, экинчиси оттун күйүп жаткан учуру, үчүнчүсү болсо бөтөн адамдын иштеп жаткан кезинде деп айтылат. Биз ушул адаттарга төртүнчүсүн кошуп бирөөгө жакшылык кылуудан чарчабай, айрыкча жакындарыбызды кубантып турууну көнүмүш кылып алалы. Апабызды, эже карындаштарыбызды же болбосо келинчегибизди, жок эле дегенде курбу кыздарымды кандай кубанычка бөлөймүн десеңиз, мен сизге бир өтө мыкты жолун айтып берейин. Эгер сиз Москва шаарында эмгектенип ушул суроону чече албай жаткан болсоңуз, биз айта турган байланыш сандарга коңгуроо кылып, Руслан мырзадан гүлдүн кандай түрү болбосун буйрутма берсеңиз болот. Агабыз сиз каалаган гүлдү тандап, сизге жага тургандай буйрутма жасап, шаардын кайсы булуң бурчу болбосун жеткирип берүүгө даяр. Андыктан достор, байланыш сандарын жазууга камданып калсаңыз, +7 977 115 96 45. 26 ноябрь 2008 жыл Мумбай аймагынын жээгинде кайыкта отуруп бир топ адамдын келгендигин көрөбүз. Ар бири жон баштыктарды көтөргөн бул балдардын тобу Пакистандан келишкен эле. Алар кулак чыңгаларды салышып, берилген тапшырма боюнча таксиге олтуруп бөлүнүшүп ар тарапка кетишип, ошол замат эле кадр алмашып, биз Сих Арджун деген баланы көрөбүз. Бул бала Тадж Махал деген 5 жылдыздуу мейманканада иштегендиктен жумушуна аябай шашылып, кичинекей кызын боюнда бар аялына жеткирип берип коюп, жумушуна батыраак кетет. Бул убакта жанагы ар тарапка кетип бара жаткан балдарга кулак чыңга аркылуу тапшырма берип жаткан адам сүйлөп, эки тарабыңарды карасаңар, бул жерлерди силердин атаңардан жана чоң атаңардан тартып алышкан. Негизи бул жерлер силерге тиешелүү, ошондуктан силер эң туура жолду баратасыңар. Эми силерге Аллах жардам берет, эң биринчи поезд жолдон баштагыла деген буйругун айтат. Бул убакта Тадж Махал мейманканасынын жумушчулары келе турган конокторду күтүшүп, катуу даярданып, жумушуна жетип келген Арджун дагы дароо эле ашканага кирип ишине кирише баштайт. Бул убакта мейманкананын сыйлуу конокторунун бири Дэвид Дункан жана аялы Зара Шамани келген. Алар жакында эле кичинекей наристелүү болгондуктан алардын баласын карап жүргөн Салли деген жумушчусу бар эле. Ошентип меймандарды мейманкананын жумушчулары бөлмөсүнө жайгаштырып, биз жанагы экекиден бөлүнүп кеткен балдардын экөөсү ажатканалардын биринде жүргөнүн көрөбүз. Алар ажатканада даярдык көрүшүп, баштыктарын ачып, мылтыктарын алышып, анда эмесе ишке киришели деп сыртка чыгып эле адамдарды чекеден аткылай башташат. Бул окуядан кийин сыналгыдан жаңылыктар башталып, жанкештер ар тарапка кол сала баштагандыгы билинип, кол салуулар дээрлик 12 жерден болгондугу айтылып, тартип сакчылар эч бирине жетише албай да калышат. Бир канча убакыттан кийин жанагы поезд жолдо адамдарды өлтүргөн эки жанкешти качып жөнөшүп, алардын артынан тартип сакчылар унаасы менен кубалашып, жанкештер кубалап келе жаткандардын унаасын аткылап, тартип сакчыларды аяосуз эле өлтүрүп, өздөрү алардын унаасына олтуруп алып, андан нары кетишет. Бул убакта мейманканада кадимкидей эле тынч жашоо уланып, жумушчулар өздөрүнүн жумушун аткарып, каарманыбыз Арджун бул күнү жумушка чыкпай турган болуп калат. Анткени ал жумушка келе жатып бот кийимин унутуп калгандыктан башка бот кийим кийип, башка ашпозчу Хематаны сен бүгүн иштебейсиң деген буйругун берет. Анткени мейманкана 5 жылдыздуу болгондуктан бул жерде тартип өтө катаал эле. Меймандар дагы жөнөкөй адамдар эмес болгондуктан Хемат кол астындагыларга буйрук берип, бул жерге келген меймандар биз үчүн кудай сыяктуу. Биз алардын ар бир талабын кынтыксыз аткарышыбыз керек. Бүгүн бизге сыйлуу болгон орус меймандарыбыздын бири Василий Арчевский дагы келет. Ал өз бөлмөсүндө отуруш өткөрөйүн деп жатыптыр. Ал жерде кызматта сен болосуң деп Санжай деген жумушчуга буйрук берип, жумуштарына киришип жаткан кезде анын жанына Арджун келип, мени бүгүн жумуштан кетирип эле коюңузчу. Менин аялымдын төрөшүнө аз эле калды. Мага ар бир күндүн акчасы керек. Менде азыр акча тартыш болуп жатат. Башка бут кийим кийип келейин десе, башчысы макулдугун берет. Бул убакта кеч дагы кирип, көчөлөрдүн биринде жайгашкан кичинекей ашкананы көрөбүз. Ал жерде чет өлкөдөн келген Эдди сүйгөн кызы менен эс алып жүргөн эле. Бир маалда эле ошол ашканага жарылуучу зат ыргытылып, ал жер жарылып кетип, мындан соң эки бала кирип эле чекеден адамдарды аткылай баштайт. Көрсө жанагы жанкештилердин экөөсү дагы ушул тарапка жетип келишиптир. Отургучтардын алдында сүйгөнү менен бекинип калган Эдди бир кезде ашканадан чыгып эле качып жөнөшүп, мылтыктын үндөрү чыккан жактан элдин баары алыстап эле кача башташат. Каарманыбыз Арджун өз ишин аткарып мейманканада кардарларды тейлеп жаткан. Ал тейлеп жаткан Дэвид менен Зара баласын Саллиге таштап коюп, өздөрү ашканада эс алып олтурушкан эле. Бир кезде эле топтолгон адамдар бет башы канжалап ошол мейманкана Тадж Махалга кирүүгө аракет кылышып, жумушчулар уруксат берип адамдар ал жакка кирип кетишет. Көрсө бул жанагы атыш болгон жерден качып келген адамдар экен. Алар баледен кутулдук деп качып келгендиги менен чыныгы балеге эми түшкөндүгүн көрөбүз. Анткени жанагы жанкештилердин төртөөсү адамдар менен кошо эле мейманканага кирип кеткен болот.
Алар мейманкананын кооздугун көрүп таңыркашып дароо эле баштыгынан мылтыктарын алып чыгышып, эч нерседен бейхабар турган адамдарды адаттагыдай эле аткылай башташат. Ошентип эле бир заматта ал жердеги канга буланып кээ бирлери гана бекингенге жетишип, каарманыбыз Аржун болуп жаткан окуяны терезеден көрүп калат. Ал ашканадагылардын бардыгын бекингиле деп буйругун берип аларга үнүңөрдү чыгармагыла деп айтып, Эдди менен сүйгөнү дагы ал жердин дубалдарына жабышып бекингге жетишип калышкан болчу. Бир кезде жанкечтилердин бири аларга буйрук берип жаткан адамга коңгуроо кылып, биз мерчемдеген ишибиздин биринчи бөлүгүн бүттүк. Эми экинчи бөлүгүнү өтөбүз десе, жанагы адам жанкечтилерди мактап, Аллах силерге жардам берсин деп иштерин улантууну айтат. Анда жанкечтилер үстүнкү кабаттарга чыгып, ар кайсы бөлмөлөрдү такылдатышып, эшикти ачкандарды аткылап, ичиндегилерди дагы чекеден эле жок кыла башташат. Бул убакта бекинип отурган Дэвид менен Зари жумушчусу Саллиге коңгуроо кылышып, эшикти тыкылдатса ачпагының десе, Салли алардын сөзүн укпай деле калат. Ошондуктан бир кезде алардын бөлмөсүнө дагы жанкечтилер кирип келип, Салли кичинекей наристени көтөрүп алып бекингенге жетишип калат. Ал кичинекей наристенин үнүн чыгарбаганга аракет кылып, жанагы жанкечтилер ал жердеги бөлмөлөрдү тинте башташып, ажатканада бекинип отурган аялды көрүп эле дароо жок кылышат. Анда Салли наристенин оозун жаап эле домчуктуруп аны ыйлабай тургандай кылып, жанкечтилер чыгып кеткенден кийин гана жуунучу бөлмөгө кирип, эшикти жаап үн чыкпай тургандай кылып ыйлата баштайт. Мындан соң Салли Дэвид менен Зарага коңгуроо кылса, Дэвид мен баламды куткарышым керек деп ал жактан чыгып жөнөп, Аржун аны токтотуп, сизди өлтүрүп коюшу мүмкүн. Бекинген жериңизден чыкпай туруңуз дегенине карап эле Дэвид ал жактан качып жөнөйт. Бул убакта имараттын ичиндеги жанкечтилер дагы деле тапкан адамдарын чекеден өлтүрө баштаган. Муну көргөн Дэвид жанкечтилер башкаларды кубулап жүргөн кезде убакыттан пайдаланып лифтке түшүп, 4-кабатка көтөрүлө баштаган кезде жанкечтилердин бири 3-кабаттан басат. Бул убакта лифттин ичинде тамакташуучу араба дагы бар болчу. Анда Дэвид эмне кылышын билбей лифт 3-кабатка келгенде жанагы арабанын артына бекинип, мылтыкчандар аны байкабай эле арабадагы тамактарды алып жей башташат. Бир кезде алар аласып лифттен алыстап кеткенде гана каарманыбыз лифти 4-кабатка басып качып жөнөп, артынан кубулап келе жаткандар 4-кабатка келген кезде бөлмөсүнө кирип кеткенге жетишип калды. Все будет хорошо. Бул убакта Мумбайда болуп жаткан окуя дээрлик бүткүл дүйнөгө тарап, Аржундун аялдагы Тадж-Махал мейманканасынын барымтага алынгандыгын көрүп кабатыр ала баштайт. Кызыгы Мумбайда атайын багыттагы жоокерлер жок болгондуктан алар Делиден келе турган болуп, жоокерлер келгичеңде тартип сакчылар эмне кылышын билишпей, мейманкананын ичине кире алышпай, анын ичинде жанкечтилер каалаганын кыла беришти. Бир кезде мейманкананын терезесинен буга чейин сүйгөнү менен бекинип отурган Эдди секирип, мен сүйгөнүмдү жоготуп алдым, аны куткаргыла деп эле кыйкыра баштагандыгын көрөбүз. Анда жергиликтүү тартип сакчыларынын башчыларынын бири, биз бул жакка кирбесек болбойт. Атайын багыттагы жоокерлер келгичеңде ичиндегилердин бардыгы өлүп кала турган болду. Экинчи кабатта видео байкону карай турган күзөтчүлөрдүн бөлмөсү бар экен. Биз ошол жакка жетишибиз керек деп эле кирип жөнөшөт. Биз мындан соң ашкананын башкы ашпозчусу Хемат Аберойду көрөбүз. Ал кол астындагы жумушчуларга кайрылып, биз арка жактагы эшик менен качып кеткенге толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бирок мен үчүн кардарлар эң биринчи орунда турат, ошондуктан мен аларды куткармайынча кетпеймин. Эгер азыр кетем дей тургандар болсо, эч ким тоскоолдук кылбайт. Кете берсеңер болот десе, арасынан бирөөсү менин 4 балам бар деп дароо эле ал жактан чыгып кетип, калганы биз бул жерде калабыз деп эч кимиси кетпей коет. Бул убакта ашканада отургандар дагы деле ордунан жылалбай отурушкан. Анда Хемат Аржунга коңгуроо кылып, жумушчулар чыга турган тепкич менен чыккыла деп айтып, мейманканада жабык кечелер өтө турган бөлмөгө чакырат. Анда Аржун ал жерде жайгашкан адамдардын бардыгын бир катар тизип, биринчи мен чыгайын, анан кийин менин артыман чыгасыңар деп жанагы адамдарды тепкич менен көтөрүп, имараттын 6-кабатындагы атайын даярдалган жабык кечелер өтө турган бөлмөгө алып кирет. Көрсө бул жерде эч кандай терезе дагы жок экен. Анан дагы эшиги калың темирден болгондуктан аны ачып кирүү дээрлик мүмкүн эмес болчу. Ошондуктан Хемет тирүү калгандардын бардыгын ал бөлмөгө алып кирип, бизди эми куткаргычаңда ушул жактан чыкпашыбыз керек деген сөзүн айтат. Бул убакта окуянын башталганына 5 саат өткөн. Делиден келе турган атайын багыттагы жоокерлер дагы деле келишпей, сыналгыдан Мумбайдагы болуп жаткан окуялар тууралуу маалыматтар бериле баштайт. Анда мындай окуялар бир эле Тадж-Махал мейманканасында эмес, башка мейманканаларда дагы болуп, азыркы эсеп боюнча 78ден ашык адам каза болуптур. Бир кезде бекинип отургандардын арасында англиялык аял Заранын өз тилинде сүйлөп жаткандыгын көрүп, ага келип эле сен ким менен сүйлөшүп жатасың, сен дагы жанкечтилердин бири окшойсуң, аткылагандар сенин улутуңдагылар экен деп өзүнүн аябай жаман кыялын көрсөтүп, ал эле эмес кийин Аржунга дагы асыла баштайт. Көрсө ал Аржундун дагы сакалы бар экен, анан дагы баш кийими башкача көрүнөт экен. Балким ал дагы жанкечтилердин бири болуп чыкпасын деген жаман сөздөрүн айтыптыр. Анда Аржун ал аялдын жанына барып өзүнүн сылыктыгын көрсөтүп, мен бул баш кийимди бойго жеткенден бери кийип жүрөмүн. Кыргыздар калпаган кандай сыйласа, биз дагы бул баш кийимди ошондой сыйлайбыз. Мен аны кийбей койсом үй бүлөмдү уятка калтырам. Бирок сиздин көңүлүңүз тынчыш үчүн кааласаңыз чечип коюн десе, жанагы аял туура эмес сүйлөп алганын эми гана түшүнүп, чечпей эле койсоңуз болот. Мен болгону коркуп жатамын. Ошондуктан оюма ар нерсе келди деп актанат. Бул убакта имаратка кирип келген тартип сакчылар 2-кабатка көтөрүлүп жөнөшкөн.
Берегись, граната! Бирок аларды жанкештер бат эле байкап калышып, жарылуучу задыргаткан соң аткалай башташып, арасынан көпчүлүгү өлүп, экөө гана качып кеткенге жетишишет. 6-кабаттагылардын болсо эшиги такылдап, Хэмет барып эшикти тыңшаган кезде мейманкананын жумушчуларынын бири келгендигин айтып эшикти ачышат. Көрсө ал кыз дагы өзү менен кошо адамдарды куткарып алып келиптир. Алардын арасында буга чейин терезеден секирген Эддинин сүйгөнү дагы бар эле. Бирок ага ок тийип жаракат алгандан көп кан жоготуп, эртерээк ооруканага алып барбаса өлө турган абалда болуп калат. Мадам, я выведу вас отсюда, хорошо? Анда Арджун башчысынан уруксат сурап бул кызды имараттан алып чыгып кетүүнү суранып, аны ооруканага алып барбасак болбойт экен деп имараттан чыгуунун жолун издей баштайт. Алар тепкичтен түшүп бара жатып эле кыз көп кан жоготкондуктан алсырай баштап, Арджун ошондо баш кийимин алып кыздын ок тийген жерине таңып берет. Бул убакта кыз үчүү болуп эле алар жайгашкан жерге эки адамдан жакындап келе жаткандыгын көрөбүз. Бул тапанчандар жанагы тирүү калган тартип сакчылар болчу. Алар дароо эле каарманыбызга тапанчасын такап, аны жанкечтердин бири деп ойлоп, бул убакта жарадар болуп олтурган кыз тартип сакчыларды жанкечтер окшойт деп ал жерден качып кетип калат. Анда каарманыбыз анын артынан барайын десе, патраган мылтыктын үндөрү угулуп, көрсө кылмышкерлер ал кыздын алдынан чыгып өлтүрүп салышыптыр. Анда кылмышкерлерди башкарган адам аларга буйругун берип, силер индиялык эместерди өлтүрбөгүлө, аларды жакшысы барымта калгыла деп жаткан кезде Дэвид ал жерге келип калган болот. Муну көрүп калган кылмышкер дароо эле мылтыгын аткылап аларды кубалап жөнөп, Дэвид Салиге баласын берип аларды бекитет дагы өзү кылмышкерлерге колго түшүп калат. Арджун болсо тартип сакчыларга видео байкоолор топтолгон күзөтчүлөрдүн бөлмөсүн көрсөтүп, тартип сакчылар видео байкоону карашып, кылмышкерлер такыр эле жаш балдар экендигин түшүнүшөт. Арджун болсо буга чейин адамдар менен бекинип олтурган жерге жанкечтердин бири келип калгандыгын көрүп, ал эшикти такылдата баштаса, Хэмет эшикти ачууга даярдана баштайт. Анда Арджун башчысына коңгуроо кылып эшикти ачпаңыз деп суранып, кылмышкер дагы ичинде адамдар бар экендигин түшүнүп, кыйкырынып эле эшикти аткылап, бир маалда ал жерде дагы кызычуу башталат. Муну көргөн эки тартип сакчысы каарманыбызды ал жерге таштап эле жардамга жөнөдү. Алар барса 3 кылмышкер такыр эле эшикти ача албай жатышыптыр. Анда тартип сакчылар буларды атып өлтүрөлү деп тапанчасы менен аткылай башташып, кылмышкерлердин бири өзүнүн гана бутун жарадар кылышып, калгандарына ок тийгизе албай качып жөнөшөт. Ошентип тартип сакчылардын аракетинен бир дагы майнап чыкпай, алар имараттан сыртка чыгып кетишип, мындан соң жерге жаткырылып байланган Дэвидти көрөбүз. Анда жанкечтилер сүйлөшүп жарадар болуп калган Имранды калтырып, сен бул барымта калынгандарды карап тургунуң, биз дагы тирүүлөр болсо топтоп келели. Булардан көзүңдү албагын десе, бутунан жаракат алган Имран ал жерде калып, байланыш аппаратын алып үйүнө коңгуроо кыла баштайт. Биз ушул жерде Имрандын үй бүлөсү менен сүйлөшкөндүгүнөн, кылмышкерлерди башкарып жаткан адам алардын үй бүлөсүнө чоң суммада акча берем деп ода алгандыгын билебиз. Бирок Имран атасынан сураса, үй бүлөсүнө дагы деле акча бериле элек экен. Анда Имран жинигели ыйлаганын билгизбей, алар мага Куранда кармап ода беришти эле го, эмнеге дагы деле акча берелек деп атасы менен коштошот. Камалып олтургандардын арасынан Зара бир кезде эле эшикти ачуунун аракетин көрө баштайт. Анда Хэмет аны токтотконго аракет кылса, Зара такыр эле болбой, биз бул жерде 6 сааттан бери камалып олтурабыз, бизге такыр эле жардам келбес болдуго. Мен балам менен күйөөм Дэвидтин дайынын билишим керек десе, ал жерде турган башкалар дагы чыкканга аракет кылышып, биз чыгып кетели, кааласаңар андан соң эшикти жаап алгыла деп 5-6 адам чыгып кетишет. Ушул жерде маселени эркек чечиш керек экендигин толугу менен түшүнсөк болот. Анткени Заранын чечими менен ал жерден башкалар дагы чыгып кетишип, жанкечтилердин колунан өлүшүп, Зара менен Василий Арчевский тирүү калып, алар дагы колго түшүшөт. Кылмышкерлер аларды дагы буга чейин Дэвид байланып олтурган бөлмөгө алып кирип топтой башташат. Көрсө аларды башкарып жаткан адам буйрук берип, көп адамдарды барымтага алгыла, мен айткан кезде терезени ачып аларды элдин көзүнчө атып салышыңар керек. Бул нерсени бүткүл дүйнө көрсүн деген буйругун жеткирген болот. Делайте со мной что хотите. Я не знаю. Бул убакта шаардын башка тарабында кылмышын кылып жаткандардын кээ бири өлтүрүлүп, кээ бири колго түшүп, алардан сурагалса жанкечтилер көп деле маалымат айтышпай, бизди башкарган адам силер Алланын жолундасыңар, жыгат жасап жатасыңар, мусулман эместер адам катарында эсептелинбейт деп жөнөткөн деп айтат. Ошентип окуянын башталгандан бери 12 саат өтүп, бул убакта таң атып дагы калып, кылмышкерлер өздөрүнүн мерчеми боюнча мейманкананын арт тарабын өрттөй башташат. Арджундун аялы болсо каарманыбыз тууралуу такыр маалымат таппай, ыйлагысы келип, эмне кылышын билбей, Сали болсо Дэвид менен Заранын баласын кармап, дагы деле бекинген жеринен чыкпай олтурган. Видео байкоону карап олтурган Арджун бир кезде адамдардын тобу келаткандыгын көрүп, экинчи тараптан кылмышкерлер дагы эле ошол адамдар жака бара жаткандыгын байкайт. Анда каарманыбыз дароо эле ордунан чыга калып, жанагы адамдарга жетип өзү менен алып жөнөп, жолдо бара жатышып кичинекей наристенин үнүнө угуп Салини дагы куткарышат. Көрсө Арджун ал адамдардын тобун дагы буга чейин бекинип олтурган жака алып барыптыр. Бир кезде кылмышкерлерди башкарган адам коңгуроо кылып, Мумбайга атайын багыттагы өздүк курам жетип келиптир. Эми силер мындан нары кандай кыласыңар, жакшылап ойлоңула. Бирок эсиңерде болсун, алар мусулмандарды кандай кыйнаган болсо, силер дагы ошондой кыйнагыла. Өлүп жаткандардын кыйкырган үнү Индиядан Америкага чейин жетсин деп айтат.
Дэвид байланып турган колун бошотуп турганга аракет кылып, бирок Имран аны атып салып, буга чейин уктап жаткандай көрүнгөн Имран эч кандай уктабай эле туруптур. Бул убакта 6-кабатта бекингендердин саны дээрлик 100гө жетип калган болчу. Имараттын ар тарабы өрттөнүп, аларга түтүн жете баштагандыктан качууну чечишип, Хэмат адамдардын бардыгына байланыш аппарат колдонмогула дегендерине карап, арасынан бирөөсү коңгуроо кылып, 6-кабатта 100дөй адам барбыз, азыр чыгууга даярдам жатабыз деп айтып коет. Анда жанагы кабарчы бул тууралуу дароо эле сыналгыдан берип, кылмышкерлерди башкарып жаткан адам аларга коңгуроо кылып, үстүдө 100дөй адам качып бара жатышат. Аларга жетип тезирээк өлтүргүлө деген буйругун берет. Анда Эко шашып жөнөсө, бир кезде башкарган адам Имранга дагы коңгуроо кылып, сен дагы ал жердегилердин бардыгын өлтүрүп салгын, дагы үстүгө чыккын деген буйругун айтат. Анда Имран байланып олтургандарды чекеден өлтүрө баштап, Василийди дагы, Дэвидди дагы атып өлтүрүп салат. Акырында Зара жалгыз калгандыктан келме келтире баштагандыгын көрөбүз. Анда Имран буйрукту берген адамга кайрылып, бул кыз мусулман экен, ал Куран аяттарын окуп жатат десе, башкарган адам ал нерсеге башын деле оорутпай, мусулман болсо дагы өлтүрүп салгын деген буйругун берет. Биз ушул жерде жанкеччилерди даярдап кылмышка түрткөн адамдар динге эч кандай тиешеси жок экендигин түшүнөбүз. Алар калп эле динди жамынып алып өздөрүнүн максатын аткарышат. Анткени Имран Заранын кайра келме келтирип жаткандан көрө өлтүргүсү келбей жатса, ага байланышка чыккан адам өлтүр деп эле муктаж кыла берет. Бирок кандай болбосун, Имран Зараны өлтүрбөй эле тапанчасы менен башка жака атып кетип калат. Бул убакта 6-кабаттагылар арка тараптагы эшик менен чыгып, тепкич менен түшүшүп, жанкечтилер алдыдагы эшикти жардырып жиберишип, бөлмөнүн ичине киргенге жетишишет. Бул убакта арадан канча убакыт өттү белгисиз айтор, атайын багыттагы жоокерлер эми гана ишин баштаган. Качып бара жаткандар болсо тепкичтен шашылышып, бирин-бири карабай түрткүлөп, алардын арасында Сали дагы кичинекей наристени көтөрүп алып жөнөгөн. Аркасынан жетип алган кылмышкерлер эчтекеге карабай эле адамдарды аткылай башташып, ошол мезгилде дагы качканга жетишпегендердин көпчүлүгү окко өчүп өлө башташат. Бир канча убакыттан кийин гана ал жерге атайын багыттагы жоокерлер жетип келишип, кылмышкерлерди аткылашып, ошондо гана биринчи жолу кылмышкерлер артын карабай качып жөнөшөт. Ок тийбей аман калгандардын арасында Аржун дагы чыгып, кайра артын карап бирөөнү издеп жаткан эле. Ал көрсө башчысы Хэматты күтүп жатыптыр. Бир кезде Эко бири-бирин карашып, аман калгандарына кубанып кучакташып, Сали болсо Дэйв менен Зараны издей баштайт. Бирок Зара бул убакта имараттын ичинен чыга элек болчу. Ал түтүнгө уулана баштап, бир кезде терезени сындыргандан кийин гана өзүнө келип, куткаруучулар Зарага жетишип, аны дагы аман алып калышат. Жанкечтилердин арасынан Имран жеңилгендигин түшүнүп, дароо эле окко учуп өлсө, башка экөөсү акыр аягына чейин күрөшө башташат. Аларды башкарган адам кайра эскертип, силерди Аллах күтүп жатат, күрөшүңөрдү уланткыла деген сөзүн кайталап, кылмышкерлер атышкандыгын токтотушпай, бирок акыр аягы жоокерлер жарылуучу зат тыргытып, кылмышкерлер толугу менен жок болот. Аман калган Сали менен Зара бири-бирине жолугуп, Зара баласын кучактап ыйлап, Аржун болсо шайтан арабасына олтуруп алып, дароо эле үйүнө жөнөгөн эле. Бул убакта аялы каарманыбыздын тирүү калышынан үмүтүн деле үзүп калган экен. Үй бүлө бири-бирин аман-эсен көргөнүнө кубанып, аялы чыдай албай ыйлап жиберип, биз мындан соң чыныгы окуядан алынган маалыматтарды уга баштайбыз. Окуяда 10 жанкечти катышып, алардын 9-өө өлтүрүлүп, бирөө тирүү калып, бирок аларды Пакистан тараптан башкарып тургандар дагы деле кармалбаптыр. Мейманканада каза болгондордун жарымынан көбү ошол мейманканада иштешип, ал жердеги кардарларды коргойбуз деп өздөрүнүн жаны менен кош айтышкан болот. Ашпозчу Хэмат болсо кайрадан эле өзүнүн ишине кайтып, окуя болгон мейманкана 2 жылдан кийин гана кардарларга эшигин ачат. Достор, эске сала кетсек, динибиз акыйкаттыктын, боорукерликтин жана чынчылдыктын дини. Бирок кээ бири динди бир тараптуу түшүнүп, кылган амалдары менен бардык мусулмандарды жаман көргөзүп жатат. Андыктан достор, ар дайым намазга бекем болуп, динибизди изилдеп, ден соолукту жакшы карап, жакшылардын катарында жүрөлү.